Ош облусунун Кара Суу районунда 7 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облусту Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 9 апрель күнү саат 20:00 чамаларында Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айыл аймагына караштуу Кайрагач айылынын тургуну 7 жаштагы Н.А. аттуу жаш жетелек кыз Кайрагач айылынын таласы аркылуу үйүнө кетип бараткан учурда зордукталып, Ош облустук төрөтүүнү оор абалда жеткирилгендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, жабырлануучуга жана кылмышка шектүүгө тийиштүү далил буюмдар алынган. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында кылмыштын негизги суу электе кылмышкер Кара Суу районунун Маада айыл аймагына караштуу Кыргыз Чек айылынын тургуну 26 жаштагы Н.Ула экендиги аныкталып, Кара Суу районунун Катта Талдык айыл аймагына караштуу Садирбай айылында туугандарынын үйүндө жаткан жерине шектүү катары кармалган. Ал жогорудагы өзгөчө оор кылмыш ишин жасагандыгын толугу менен мойнуна алып, убактылуу кармоочу жайга камалды деп жазылат маалыматта. Ал эми Н.А. аттуу 7 жаштагы жабырлануучу Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айыл аймагына караштуу Кайрагач айылынын тургуну 1-класстын окуучусу болгон. Учурда тайнесинин колунда тарбияланып жаткан. Апасы Орусияда эмгектенип жүргөндүгү белгилүү болду.